Атам деген биз үчүн көп нерсе кылды. Анан жана үйдүн улусу болуп мен көрүп калдым, тиягы жол башка инилерим кичи болуп көрбөй калды. Ошого мен атама ар дайым таасмын. Мага атам келип эгерде урушуп койсо мен көрөм да башка досторум жана атасы ушуп башка не кылса жана капа болгонучу мен айтам. Атаңбы жакшыбы, жаманбы, ким болсо да ата. Эмне кылганга акысы бар. Бирок менин атам мен 100 эмес, миллион нерсе айта алам го дейм. Дүйнөдөгү эң эле менин атам дейм. Башка адам капа болбосун, бирок мен үчүн менин атам дүйнөдөгү эң жападан жалгыз, эң менин сүйүктүүм, умактуум. Менин молдоштордогу эң атам эшим го дейм. Бизди чоңойтту, өстүрдү, азыр эми спортпу башка, бирок эң биринчи бизди адам катары тарбиялап, иманга келдирип өзү 5 вакыт намазды айтып, өзү кээде укпай калса дагы бизге уктуп, биз үчүн баардыгын солай кылып бердичи. Ооба. Тренировка кылганда эми спортсменге не керек? Режим керек, тамак керек, тренировка керек. Бул башка керек эмес.